Туугандар, баарыңыздарга салам. Бүгүн биз силер менен бинариум платформадан торговля кылабыз. Бүгүн биз силер менен стратегия боюнча үйрөнөбүз да, кантип торговля кылыш керек. В общем, ошону мен силерге азыр көрсөтөмүн. Итак, азыр биз силер менен валютная пара евро-доллар, валютная пара евро-долларды карап жатабыз. Бул жерде бизде восходящий тренд боло баштады, да, өздөрү көрүп тургандагыдай эле бизде рост болуп жатат бул жерде, да, то есть не понижение эмес, а именно восходящий тренд болуп жатат бул жерде бизде. И биз силер менен азыр бул жерде по восходящему тренду, по тренду биз силер менен на повышение бир сделка ачабыз 500 рубльга. То есть смотрите, эгерде сиздер ушундай ситуацияны көрүп калсаңыздар, да, мисалы мынакей, мен силерге азыр подробностьун түшүндүрөйүн. Бул жерде бизде восходящий тренд болуп атат, то есть график өсүп жатат, то есть в цене өсүп жатат да, то есть баасы өсүп жатат. Ошон үчүн биз силер менен мындай ситуацияларда эмне кылышыбыз керекпиз? Мындай ситуацияларда биз силер менен эң ылдыйкы позициядан на повышение ачканга аракет кылышыбыз керекпиз. Эгерде биз силер менен мындай ситуацияны көрсөк, биз силер менен эч качан на понижение ачпайбыз. Эмнеге? Потому что бизде бул жерде азыр рост болуп жатат да, то есть по тренду биз силер менен торговля кылбайбыз. Эгерде по тренду торговля кылсаңар, бул сиздерге кийин сделкаңар минус болуп калышы мүмкүн да. Анткени тренд бул сенин эң жакын досуң деген понятие бар трейдингте да. Трейдинг, то есть тренд твой лучший друг деген да, орусча. Вот. Бул жерде бизде азыр восходящий тренд болуп жатат. Биз силер менен эң ылдыйкы уровеньден, почти что эң ылдыйкы уровеньден биз силер менен на повышение бир сделка ачтык 500 рубльга. И еще самый главный момент, эгерде сиздердин депозитиңер какой-то бир минимальный депозит болсо да, мисалы там 1000 рубль, 2000 рубль, то сделкаңар фиксированный сделка менен торговля кылганга аракет кылыңар, аракет кылышыңыздар керек. Либо фиксированный, эгерде сиздерде то есть депозитиңерди бат раскрутка кылам десеңиздер, то анда депозитиңер как минимум 5000 рубльдан өдөө болуш керек да. Эгерде 5000 рубльдан өдөө болсо, сиздер по системе Martingale разгон кылып ийсеңиздер болот да. Ал үчүн эмне кылыш керек? Ал үчүн, конечно же, үйрөнүш керек, кантип торговля кылыш керек, стратегияны жакшы билиш керек. И самое главное, money management'ти сохранять эткенди билишиңиздер керек да. То есть бул правилаларды мен всегда айтамын и всегда кайталап келемин да. То есть в дальнейшем бул правилаларды мен кайталап эле келе берем. И жана сиздер бул видеороликти азыр интернеттен көрүп атасыздар да. Интернеттен көрүп атасыздар. Интернетте аябай көп информация бар. Да? Азыр биздин заманыбыз интернет, туугандар. Любой информация, любой вопросуңарга интернет жооп берет. Миллион деген ответтер бар, туугандар. То есть интернеттен деле үйрөнсөңүздөр болот. Только Google'га кирип же болбосо Яндекске кирип, там вопросуңарды жазсаңар эле, все, ответ чыгат, туугандар. Миллион ответ чыгат. И ошол эле информацияны сиздер алышыңыздар керек, үйрөнүшүңүздөр керек да. То есть бекер бит бардыгы. Интернет бул азыр биздин мындайча айтканда жашообуз да, жашообуз. Вот, смотрите, биринчи сделкабыз бизде минуска жабылды, эч нерсе эмес. Азыр биз силер менен дагы бир сделка ачабыз. 3 мүнөткө биз силер менен 3 сделка ачабыз 1500 рубльга на повышение. Азыр биз силер менен Martingale'ды колдонобуз, да. Азыр 1000 рубльга ачтык и дагы бир сделка ачтык. Мынакей 1500 рубльга биз силер менен сделка ачтык на повышение. Так, давайте сайтты обновить этебиз. Почему-то графигибизден суммабызды көрсөтпөй атат. И самое главное еще, когда анализ кылып атканда, всегда сиздер морики таймфреймди 1 минут 30 секунд, 5 минут, 2 минуттук таймфреймдерден дагы карап анализ кылышыңыздар керек. Бул эмнеге кереги бар да? То есть мисалы 5 секундтук таймфреймде график башкача көрсөтөт да, то есть жакындатып көрсөтөт. А эгерде биз силер менен минуттан карап көрсөк, бизде көрүп тургандагы деле башкача көрсөтөт да, то есть мынакей. Ошон үчүн всегда анализ кылып атканда бардык таймфреймдерде анализ кылышыбыз керекпиз да. То есть 5 минуттук, 2 минуттук, 30 секундтук да, ушуларды биз силер менен карап анализ кылышыбыз керекпиз. Итак, азыр биз силер менен башка валютный параны карап көрөбүз. Валютная пара USD франк, да, доллар франку. Биз силер менен свечной графикти выбирать этебиз и 1 минуттук таймфреймди выбирать этебиз. Так, смотрите, бул жерде бизде уже көрүнүп турат да. Бул жерде бизде накопление болуп атканыбызды көрсөк болот. Точнее, бул жерде еще восходящий тренд болуп жатат. Азыр биз силер менен ушу восходящий трендтен эң ылдыйкы уровеньден биз силер менен на повышение ачканга аракет кылышыбыз керекпиз. То есть көрүп тургандагыдай эле бизде бул жерде восходящий тренд болуп жатат. Бул жерде бизде эң ылдыйкы уровень нисходящего тренда бар. Смотрите, бул жерде бизде раз касание болуп тур и экинчи, үчүнчү касание болуп атат бул жерде. Мынакей. Да, башында бир касание болгон. Бул жерде пробитие, бул жерде 2, 3, азыр бизде 4-касание болуп атат да. Смотрите, бул жерде биз силер менен кандай кылабыз? Всегда
эгерде сиздердин сделкаңыздар, да, то есть анализиңиздер ушундай ситуацияда попал болсо, биринчи, экинчи, үчүнчү, төртүнчү ситуация, там бешинчи, алтынчы ситуацияда всегда какой-то бир пробитие болот туугандар. То есть разлом болушу керек, да. То есть мындай стратегия менен, то есть мындай движение менен постоянно кете бербейт. Жөнөкөй айтканда, биз сиздер менен ошол нерсеге готов болушубуз керекпиз. Азыр биз сиздер менен бул жерде көрүп аткандай деле 1, 2, 3, 4-үнчү ситуацияда графигибиз эң ылдыйкы уровень линии трендага касание болуптур, и бул жерде бизде азыр пробитие болушу мүмкүн, да. Смотрите, экинчи сделкабыз да минуска жабылды. Биз сиздер менен по системе Мартингейла 1,5 миң рубльду биз сиздер менен 2,5 эсеге көбөйтөбүз, да. Давайте смотрите, калькуляторду алып чыгабыз. Биз сиздер менен азыр бир эле стратегия менен зарабатывать этебиз, да. Смотрите, 1,5 миң рубльду көбөйтөбүз 2,5 эсеге, да, 3750 рубль болот экен. Азыр биз сиздер менен 3700, 3800 рубльга сделка ачабыз. 3800 сделкага. Так, бул жерде биз сиздер менен азыр 2 мүнөткө на понижение ачабыз туугандар. Смотрите, бул жерде эмнеге мен понижение ачтым? Бул жерде бизде азыр пробитие болуп атат. Пробитие восходящей линии тренда. Эгерде биздин линия трендабыз ушундай пробитие болсо, да, биздин бул жерде линия трендабыз бар, мынакей. Эгерде мындай ситуация болсо, пробитие болгондон кийин график, да, то есть цена кайсыл бир уровень поддержкага барат туугандар. То есть бул жерде көрүп турганда деле мурунку поддержка бул жер болчу. Дальше следующий уровень поддержка бул морики уровень и могул жер. То есть 3 уровень бар экен туугандар. Эң ылдыйда 3 уровень поддержка бар экен. То есть ушул уровеньдерге чейин график түшүп кетиши мүмкүн, да. То есть ошон үчүн биз сиздер менен азыр почти что канча 3 мүнөткө биз сиздер менен азыр на понижение ачтык сделка. То есть биз сиздер менен по теханализу на понижение, то есть на пробитие линии тренда вниз ачтык. Мен сиздерге азыр бир информацияны айтып кетейин. Телеграм каналда, да, телеграмда менде закрытый VIP канал бар туугандар. Ал жакта мен прогноздорду жөнөтүп турам. Күн сайын кечки саат 9-да, 10-до мен сигнал жөнөтүп турам. Кандай сигналдарды? Мисалы, мен өзүмдүн эле сделкаларымды, да, өзүм ачкан сделкаларымды мен телеграмга сообщение кылып жөнөтүп турамын. Сиздер менин артыман эле сделка ачып зарабатывать этсеңиздер болот. Мисалы, кандай сигналдар жөнөтөм? Евро USD выше до 18 минуты, да, то есть евро USD валютный параны выбирайтсыздар и покупка кыласыздар 18 минутага чейин. Сделка жабылгандан кийин мен итоговый скрин жөнөтөмүн, мынакей, сделка плюска жабылды деп, и дальше уже кийинки сигналдарды жөнөтө баштайм, да. Мынакей евро USD ниже до 27, да, то есть то же самое, евро, доллар валютная пара, но уже на понижение, то есть уже продажа ачасыздар 27 минутага чейин. После закрытия сделки мен скрин жөнөтөмүн, да. То есть аябай оңой. Эгерде кошулуңуздар келсе, ссылкаларды видеонун астына калтырамын. Телеграм каналга сигнал жана обучение деп жазсаңыздар, мен сиздерди обучение жана сигнал группага кошуп кое аламын. И еще один момент, кээ бир ситуацияда ушундай линия тренда, уровень поддержка болобу, уровень сопротивления болобу, кээде ложное пробитие деген бар туугандар. То есть ложное пробитие деген бул кандай? Уровеньди пробитие кылат, то есть мынакей бизде бул жерде пробитие болду, да, данный ситуацияда. Бизде пробитие болгондон кийин график кайрадан уровень линии трендадан ичине кириши мүмкүн, да, то есть кайра резкий возврат болушу мүмкүн. Бул редкий ситуация, да, то есть редкий ситуацияда ложное пробитие болот, но трейдингте тургандар өзү да билгендей эле, трейдинг бул өзү непредсказуемая вещь, да. Негизи бул жерде азыр бизде график ылдыйга түшүш керек, да, то есть бул уровень поддержкага түшүш керек же болбосо бул уровень поддержкага түшүш керек. Азыр биздер менен байкайбыз, бизде дагы 20 секунд бар. Биздин сделкабыз пока что минуста жабылып жатат. Давайте 5 секундтук график коебуз и байкайбыз. Смотрите, эгерде биз сиздер менен азыр бул сделканы минуска жапсак, да, эгерде бул сделка минуска жабылып калса, биз сиздер менен кийинки сделканы кайрадан эле 2,5 эсеге көбөйтүп туруп, анан кийин сделка ачабыз. Смотрите, кичине жетишпей калды бул жерде. Почти что бир эле пункт, да, караңыздар. Последний секундада сделкабыз минуска жабылды. Так, смотрите, 3800 рубльду, да, 3800 рубльду биз сиздер менен азыр 2,5 эсеге көбөйтөбүз. 3800'дү көбөйтөбүз 2,5 эсеге. Көбөйткөндө бул 9500 рубль болот экен. Смотрите, биздин депозитибиз жетишпейт, да, то есть 4-чү ступенькага, точнее биздин канча? Так, 1 2 3 4-чү сделкабызга депозитибиз жетишпей калат экен, да. Смотрите, ошон үчүн мен всегда айтам, депозитиңер 10 миңден көбүрөөк болуш керек, да, то есть минимальный 10 миң рубль менен трейдингте торговля кылыш керек. Азыр биздер менен ва-банк коебуз 8967 рубльга. Биз сиздер менен азыр кайрадан эле на пробитие ачабыз туугандар, на пробитие, то есть вниз. 2 мүнөткө
ва-банк биздер менен на понижение ачып атабыз. Бул жерде бизде окончательный пробитие уровня болуп атат и башында айткандагыдай эле биздин графигибиз ылдыйкы уровень поддержкага чейин түшүш керек да. То есть бул уровень поддержка кайсыл жерде болуп калат? Бул уровень поддержка, бул уровень и следующий уровень бул жер и бул жер болуп калат. То есть 3 уровень бар экен бул жерде. Биздер менен азыр только на понижение иштесек болот да. Именно валютная пара USD франк. Өздөрү көрүп тургандай эле разлом болуп атат бул жерде. Бул уровень пробития болду и график стремительно эң ылдыйкы уровень поддержкаларды касание кылганы кетип жатат да. То есть биздер менен только на понижение ачканга аракет кылышыбыз керекпиз азыр. Трейдингте, если сиздер новичок болсоңуздар, да, для начала башында какой-то бир страх болот. Кандай страх болот да, то есть коркунуч сезим, акчамды жоготуп алам деген сезимдер болот, какой-то бир эмоция болот да. То есть бул нерсеге сиздер өзүңүздөрдү алдырбашыңыздар керек. Самое главное, опытыңарга доверие кылыңыздар и эч нерсени карабай эле торговля кыла бериңиздер. Эч нерсеге коркпоңуздар, уверенно торговля кылганды үйрөнүш керек тугандар. Эгерде сиздер көп торговля кылып да, мисалы мурунку правилаларда мен айтканмын, эгерде сиздер 1 саат 2 саат торговля кылсаңыздар, сиздердин мээңиздер автоматически өчөт. Сиздер уже билбей каласыздар каяка сделка ачышты да. То есть либо на повышение, либо на понижение. То есть сиздер уже мандраж болуп каласыздар. Ошон үчүн мени кичине эс алдырыш керек. 30 минут, 20 минут торговля кылыңыздар, там 3-4 сделка ачасыздар, сделка и все, ошо менен торговляңызды токтотосуздар. И кечирээк келесиздер же болбосо кийинки күнү келип кайра торговляңызды улантсаңыздар болот да. То есть бул трейдингдин правиласы. Эгерде сиздер көп торговля кылсаңыздар да, реальный счет менен 1 саат, 2 саат, 3 саат торговля кылсаңыздар, то анда сиздер автоматически айткандагыдай эле балансыңыздарды жоготуп иши мүмкүнсүздөр да. Вот. Смотрите, биздер менен 4-ступенька менен бардык акчабызды кайтардык. Бул система мартингейла болду и биздер менен азыр кайрадан эле башка изначальный суммага которобуз да, 500 рубль и дальше уже 500 рубль менен торговля кылып кете беребиз да. Биздин изначальный депозитибиз, как я помню, 14 000 болчу. Азыр биздер менен 2 000 рубльга плюстабыз. Дальше торговлябызды улантабыз, 1 минуттук графикти коебуз дагы. И смотрите, бул жерде биздин анализибиз почти что туура эле болду, но пока что уровень поддержкага бизде касание боло элек да. И ошон үчүн биздер менен азыр 3 минуткө дагы бир сделка на понижение ачабыз тоңдар. Смотрите, бул жерде уровень поддержка, өзүңүздөр мен айткандагыдай эле уровень поддержка бул жер болуп калат. Биринчи уровень поддержка, дальше экинчи уровень поддержка бул уровень и үчүнчү поддержка бул морики уровень деп коелу эле да. Смотрите, 3 уровень поддержка бар экен. Ушул 3 уровень поддержкага чейин график негизи жетиш керек да. Если пробитие болсо, какой-то бир уровеньди пробитие кылса, кийинки следующий уровень поддержкага касание болуш керек. То есть трейдингде график уровеньден уровеньге чейин жылат да. То есть уровеньден уровеньге өсөт. Ошон үчүн трейдингте всегда предыдущий ситуацияларды да караш керек да. Кайсыл жерде остановка болгон, кайсыл жерде разворот болгон. То есть ошол ситуацияларды байкап эле сиздер дальнейший движенияны мындайча айтканда предугадывать этсеңиздер болот. Мынакей сделкабыз плюска жабылды. Азыр биздер менен байкагандагыдай эле бизде биринчи уровень поддержкабызга касание боло элек тугандар. Дагы бир жолу биздер менен азыр сделка ачабыз на понижение 3 минуткө 500 рубльга вниз. Смотрите, бизде уровень поддержка бар. Биздер менен мурунку ситуацияны байкасак, бизде 1-2 касание болгон. 1-2 касание болгон. Смотрите, азыр мен силерге ошону көрсөтөмүн. Бул жерде бизде уровень поддержка, мынакей, бул данный уровень поддержка да. Бул жерде бизде биринчи ситуацияда касание болуп разворот болгон графигибиз, экинчи касание и далее бул жерде бизде азыр үчүнчү касание боло элек тугандар. То есть почти что касание болду, но кичине еще бар да. То есть дагы график түшүш керек. И ушул ситуацияны биздер менен байкадык и биздер менен на понижение ачып жатабыз да. Смотрите, өзүңүздөр көргөндөй эле график ылдыйга түшүп жатат да. То есть в данный момент биздин сделкабыз плюстабыз. Давайте ушул сделкабыздын жыйынтыгын күтөбүз и дальше байкайбыз да. Сделкабыз либо на разворот кетет, либо биздер менен азыр байкайбыз, либо график уровень поддержкабызга касание болот да. То есть ошону биздер менен азыр байкап турабыз. Эгерде бул анализ туура болсо, биз сиздер менен дальше, конечно же, на понижение иштейбиз. Өзүңүздөр байкап тургандагыдай эле сделкабыз плюска жабылды и өзүңүздөр көргөндөй эле тугандар, биздин точно уровень поддержкабызга касание болду, мынакей 3-чү касание болду да, и разворот болуп жатат тугандар. Биздин анализибиз 100% болду. Мынакей биздин уровень поддержкабыз и көрүп тургандагыдай эле
бир касание, экинчи касание и үчүнчү касание болуп бизде графигибиз разворот болуп жатат туугандар. То есть биз сиздер менен анализибизди туура кылыппыз и биз сиздер менен азыр бул жерде дальше на понижение иштесек болот. Конечно же, азыр бул ситуацияда на пониженияга иштеш кичине туура эмес болуп калат. Биз сиздер менен үстүнкү уровень сопротивлениядан на понижение ачканга аракет кылышыбыз керекпиз. То есть эң ылдыйкы ситуацияда биз сиздер менен на понижение ачпайбыз. Бул жерде бизде мынакей көрүп турганда деле бизде моундай коридор образовался, да, то есть мындай коридор чыкты и биз сиздер менен мореки үстүнкү линия сопротивлениядан, нисходящий трендтен биз сиздер менен на понижение ачканга аракет кылышыбыз керекпиз. Давайте азыр биз сиздер менен бул жерде 2 мүнөткө бир сделка ачабыз 500 рубльга. Эгерде графигибиз дагы өйдө көтөрүлсө, именно үстүнкү уровень сопротивления көтөрүлсө, биз сиздер менен дагы бир сделка ачабыз. Экинчи сделкабыз биздин суммабыз уже 1,5 миң рубль болуп калат. Давайте сразу же даярдайбыз 1,5 миң рубльды и сделканы уже даярдап коебуз. Так, пока что наблюдаем. Биздин биринчи уровень поддержкабызга касание болду, но пока что пробитие боло элек туугандар. Пробитие боло элек. Биз сиздер менен 10 секундтук графикти карасак, да, смотрите, именно ушул уровень поддержкабыздын линиясында данный моментте пробитие кыла албай турат, да. Мынакей азыр пробитие кылды и дальше давайте карап көрөбүз. Может быть, даже экинчи уровень поддержкабызга чейин падение болот цена. Вот, туугандар, өздөрү көрүп тургандай эле пробитие боло баштады. Биздин дагы бир сделкабыз плюска жабылды. Дагы бир сделка ачабыз 2 мүнөткө 500 рубльга. То же самое на понижение. 2 мүнөткө ачабыз туугандар. Биздин экинчи уровень поддержкабыз өзүм айткандагыдай эле бул мореки сары линия, да, то есть ушул экинчи уровень поддержкабызга чейин касание болушу мүмкүн, да, то есть график түшүшү мүмкүн. Азыр көрүп тургандагыдай эле падение болуп атат уже. Биз сиздер менен 2 мүнөткө сделка ачтык. Эгерде бул сделка плюска жабылса, биз сиздер менен торговлябызды уже токтото берсек болот. Анткени биз сиздер менен уже плюстабыз, да, то есть биз сиздер менен дальше торговля кылганга уже смысла нету, да, то есть биз и так эле уже плюстабыз, да. Биздин изначально депозитибиз, как я помню, 14 миң рубль болчу, биздин депозитибиз уже 17 500 рубль, да, плюс-минус. И жана Telegram группам бар туугандар. Telegram группада сигнал жөнөтүп турамын күн сайын, да. Эгерде сиздер кошулуңуздар келсе, мага Telegramга же болбосо ВК сообществого сигнал жана обучение деп жазсаңыздар, мен сиздерди кошуп коёмун, да. То есть обучение аласыздар дагы и Telegram группага да кошуласыздар. Telegram группада мен күн сайын кечки саат 8-9да сигнал жөнөтүп турамын. То есть өзүмдүн сделкаларымды мен ошол группага жөнөтүп турам. Сиздер менин артыман эле сделка ачсаңыздар болот. Мисалы мынакей евро USD выше до 42 деп жазамын, да. Сиздер евро долларга киресиздер и повышенияга сделка ачасыздар 42 минутага чейин, да. Сделка плюска жабылгандан кийин мен скрин кылып жөнөтөмүн, мынакей моундай скрин кылып жөнөтөмүн и дальше уже следующий сигналды бере баштайм. Мынакей евро USD ниже до 51 деп. То есть уже бул жерде сиздер евро USD на понижение ачасыздар 51 минутага чейин. То есть аябай оңой. Эгерде кошулуңуздар келсе, мен ссылкаларды видеонун астына калтырамын. Ошол жака мага сигнал жана обучение деп жазсаңыздар, мен сиздерди кошуп кое аламын. И өздөрү көрүп тургандагы деле акыркы сделкадагы плюска жабылды. Биз сиздер менен уже почти что 4 миң рубльда азыр данный момент плюстабыз. Ушу менен торговлябызды токтотобуз. Биз сиздер менен кийинки видео роликте көрүшөбүз. Жана каналга туугандар подписка таштап, колокольчикту басып, комментарий жазып койсоңуздар, мен аябай кубанычта боломун. Ошол лайкыңыздар жана подпискаңыздар менин каналымды продвигать этет и жана видео роликти көп чыгарганга мен аракет кыламын туугандар. Сиздердин поддержкаңыздар дагы аябай важный. Ошон үчүн туугандар каналга подписаться басып жана лайк басып койсоңуздар, мен аябай кубанычта боломун. Кийин көрүшкөнгө чейин барыңыздар саламатта болуңуздар.